убакыт учкан куштай зымырап учуп барабат да. Анан айтсаңыз, ушул жашка чейин келип, эмнелерди түшүндүңүз, эмнелерден сабак алдыңыз устаз? 33 жашыбызга келип, өзгөчө чубак устазыбызды экиге бөлсөк болот экен да, Бактияр бейим. Ушул жашка келдик. Чубак устазыбыздын көзү түрүү бул бир өзүнчө этап жашоонун бөлүгү. Анан чубак устаз бул ааламдан өткөндөн кийин бул өзүнчө болду. Аны жанымдагы жубайым деле колуктун байкаптыр да, устаз өткөндөн кийин катуу чыйыр алдыңыз, мындай өзгөрөт, такыр башкача болду деп. Ушул жашка жаш болсом дагы өзүмдүн жашыма келип ушул бир нерсени байкадым. Биринчи, муну жашоонун девизи катары карманыш керек болот экен, ураны катары. Жөнөкөй болуу, жупунуу болуу, жөнөкөй адамдардын жанына көп уктоо. Анткени канчалык байлардын, бийлердин жанына барган сайын ошончолук тамак кирдейт, көңүл кирдейт, ошончолук адамдын башы интригага кирет, анан киргенде эркин куш боло албай калат. Мындайча айтканда, адам өзүнүн эркин куш экендигин, Кудай таалам бөлүнүү эмес, кыргызды эркин куш кылып жараткан да, табиятты башканы карасаңыз, ушул эркиндикти жоготуп албастан, мисалы молдо чүрөсүндө маселени кенен айта тургандай, бурмалабай акыйкат айта тургандай этап даражасы менен эркиндикти жоготуп албаш үчүн жөнөкөй, жупунуу, тамакты адалдан кармоо, анан эң баамдаганы эле дүйнө парас болбоо. Ушул сабактарды көп мындай жүрөгүмдө үйүп, ушул нерсеге көп уктап келатам. Анткени Раматылык чубак устаз ушундай бир өзүн дүйнөдөн оолак туткандыгы, дүйнө парас болбогондугу, алкымын таза кармагандыгы бул өтө эле чоң сабак болуп келип атат да жашоомдо. Анан экинчи чети үй бүлөгө бекем көңүл буруу. Анткени туура жоро жолдошторубуз бар, досторубуз бар, ушундай бейишин тилкемде болгон өлкөбүз бар, имандуу калкыбыз бар, бирок кыйынчылыкта башкада туруп бере турган бул биздин жалгыз үй бүлөбүз. Атене бир тууган, анан үй бүлө бала чакабыз, анан кыйышпас кыйын саналуу достор. Ошол үй бүлөгө, бала чакага көп көңүл буруу. Ушул нерселерге барган сайын маани берип атам. Эртең көзүм өтүп кете турган болсо, кыздарым, балдарым ушу тирүү кезимде ошолорго ганимет деп билип, жакшы ата боло алсам, тарбия берип калсам, окутуп калсам деген ой сан акыркы убактарда 2-3 айдан бери көп ушул жүрөгүмдө үйүп келатат да.